Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, бүгүн силер менен кайрадан кыскача Амина приложениясы боюнча сүйлөшөбүз. Тактап айтканда, бир мындай кооптуу учур болуп калды. Биздин мекендешибизди полиция кызматкерлери метродон кармап алат дагы. Анан кийин регистрациясын сурайт, жана биз көнгөн кагаз регистрациясын. Ал мекендешибиз штраф ал мекендешибиз приложениени көрсөтөт, Амина приложениясы. Жок, ал жарабайт деп туруп, анан кийин жанагы штраф жазып берип коет экен. Эми бул бизге азыр скриншот келди. Ошо скриншотту мага жөнөтүштү. Мен ошо боюнча талдап айтып атам. Анан кийин ошо скриншотту азыр окуп коюңуздар, андан ары сөздү уланталы. Эми бул скриншотто болсо, силер вот тактап көрсөңүздөр, ошо биздин жаранды 5 штраф жазып берип туруп, полицияга кагаз керек экен, жана Амина приложениясына карабайт экен деп. Бул жаатынан болсо, ошол биз дароо эле ошол СМС келери менен эле дароо эле Ички иштер министрлигине кайрылдык. Ички иштер министрлиги голосовой менен кайра бизге WhatsAppка жооп берди. Ошо өкүлү. Ошол голосовойду азыр угуп коюңуздар, андан ары кайра сөздү уланталы. По штрафу. Коллеги говорят, что пусть обжалуют штраф. Сегодня было совещание в ГУВД, еще раз проговорили о том, что теперь Амина... Ну, то есть это могут быть, но единичные случаи, когда, видимо, какие-то попадаются коллеги, которые там, ну, я не знаю, там в отпуске были еще где-то. Ну, то есть МВД планирует, вернее, там доведено. Еще раз озвучим завтра, что случаи есть, и проговорим с коллегами, что как бы должны быть все проинформированы. Поэтому штраф нужно обжаловать. Эми бул жерде Ички иштер министрлигинин өкүлүнүн айтуусу боюнча, бул полиция кызматкерлери эми сөздүн ачыгы минтип айтып атат, балким отпускада болуп калып, ошо маалымат жетпей калган балким ушул полиция кызматкерлерине деп. Негизде бул обжаловать этсе болот. Полиция кызматкерлери Амина приложениясы болгондон кийин кагаз регистрацияны сурап кереги жок. Бул биринчиден полициянын өзүндө деле баягы грамотный кишилер деле көп анча мынча жок. Себептен муну дагы биз практикадан көрдүк, опыт менен иштешип көрдүк. Кээ бир полиция кызматкерлери мыйзамды окуса дагы, билсе дагы, окубастан билмексен болот дагы, анан кийин биздин жарандардан эптеп эле акча алыш керек, ошондой жагдайы бар. Бул жерде же болбосо ошого салып эле биздин жаранды коркутуп, үркүтүп эле ошо же акчасын алып койгон, же экинчи варианты болсо чын эле полиция кызматкерлери билген эмес, штраф жазып берип койгон. Андай учур болсо ошол мекендеш менен биз байланышабыз, анан кийин штрафын обжалованияга кайра жардам беребиз. Бирок дагы бул сигнал болду, биз ушул маалыматты жеткирдик, мэрияга жеткирдик, Ички иштер министрлигине жеткирдик. Амина приложениясы барларга негизи полиция тийишпейт деген сөзүн дагы бир жолу беришти. 1-2 күндүн ичинде дагы бир кичинекей жыйын өткөрүп, бүт полиция кызматкерлерине ошо Амина приложениясы колдонгондорго тийишпегенде кылабыз деп, аракет кылабыз деп сөз беришти. Ошон үчүн бул жаатынан да күтүп туралы. Бул негизи эле Амина приложениясы туура колдонсо жакшы окат. МВДга жалдырамай жок, полицияга көчөдөн регистрацияң биякта жашайсыңбы, тияктан жашайсыңбы, текшеребиз демей деген жок. Ижаранын, квартиранын кожоюнуна жалдырамай жок. Бул мигрант өзү эле туруп кайсыл жерге жашаарын өзү күлчайт этип коет. Эң негизгиси 3 күн сайын ошону күлчайт этип туруш керек, геолокацияны жөнөтүп коюш керек. Анан кийин Аминаны күлчайтып атканда жанагы геолокация деген жерин при использовании деп кээ бирөө жазып коюп атыптыр. Ошону суранышты. Өткөндө при использовании эмес, постоянно жандырып койсун деп. Себептен уведомление кайра 3 күн сайын келбей калат экен. Ошону дагы эске алыңыздар. Анан кийин коркуусунан эгерде биздин жарандар бир чоң көйгөйгө туш келип калса, ушуга окшогондор элчиликтин дагы жана миграция өкүлчүлүгүнүн дагы колл-центр бар. Мен азыр айта кетейин, астына да жазып коем. Телефон номери болсо горячая линия элчиликтики +7 925 285 50 47. Эми миграция өкүлчүлүгүнүкү болсо 2 номери бар. Экинтен айта кетейин. Биринчи номери +7 925 030 26 27. Экинчи номери болсо +7 996 968 98 97. Мен экинтен астына жазып коем. Эгерде кимге штраф жазып берип койгон болсо, элчиликке же миграция өкүлчүлүгүнө кайрыласыңар. Ал жерде юристтер силерге ошо обжалованиеге жардам берет болмосо.
Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Москва, Московский областьтан баттер алам дегендер. Ипотекага Питерден без первоначального взноса. Эч кандай төлөмү жок. Ушул айымга кайрыла бересиңер. Аты Наргиза. Наргиза, телефон номери 8926 155 32 37. 8926 145 04 04. жазып коебуз. Баш аягы ушул бир комплекстен эле 30дан ашык биз мекендешкерге үй алып бериптир. Москва область боюнча бир 20дай жакын курулуш компаниялар менен иштешет экен. Эң жакшы жери биринчи төлөмү жок. Кайрыла бериңиздер. Түзмө-түз иштешебиз. Иштешебиз. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, кичинекей жарнама катары айта кетейин. Вернадский университетинде дагы эле студенттерди кабыл алып атат, колледжге окуучуларды кабыл алып атат. Окууга тапшырып, цель въезда Россияга келгенде учеба деп алсаңыздар болот. Телефон номер +7 495 529 67 52. Университет Вернадского. Бюджет орундары бар. Балдарды колледжге тапшырса да болот 9 класстын базасынан. Жана студенттер азырынча прием болуп атат. Кайрылып, окууга тапшырып, дипломду алып аласыңар, очно заочно окуп туруп, параллельно иштеп, параллельно окуп, анан Москвалык диплом алып аласыңар. Ошо студенттерге границадан дагы, чек арадан дагы оңой кой берет. Андан тышкары полиция кызматкерлери да көп тийишпейт. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Билим ала бериңиздер. Көрүшкөнчө.